13 май. Баарынын түпкү себеби. Өз каалоосу жана жакшы тилеги боюнча Иса Машаяк аркылуу өзүнө бала кылып алууну алдын ала белгилеп койгон. Эфестиктер 1-бөлүм 5-аят. Чарльз Спержендин башынан өткөргөндөрү кадимки Машаякчы үчүн өтө эле өөн учурабайт. Спержен 1834 1892 жылдар аралыгында жашап өткөн. Ал Джордж Мюллер менен Хадсон Тейлордун замандашы жана досу болгон. Ал Лондондогу борбордук жыйында 30 жылдан ашуун убакыт бою өз мезгилинин эң белгилүү койчусу катары кызмат кылган. Анын окутуусу ушунчалык күчтүү болгондуктан жума сайын адамдар Машаякка кайрылышчу. Анын насаат сөздөрү бүгүнкү күндө да басылууда жана көпчүлүк адамдар үчүн көптөгөн жандардын куткарылуусуна себеп болгон үлгүлүү адам катары урматталып келет. Ал 16 жашында өзүнүн жашоосун жана мындан аркы кызматын өзгөрткөн окуяны мындай деп эскерет. Мен Исага ишене баштаганда мунун баарын өзүм жасап жатам деп ойлогом. Мен Теңирди чын жүрөгүм менен издеп жаткам, бирок чынында Кудай мени издеп жатканын билген эмесмин. Башында жаңы ишенген адам үчүн муну түшүнүү бир аз оор деп ойлойм. Алгач ошол чындыктарды, эгемендүү жана тайманбас ырайым жөнүндөгү окууларды жүрөгүмө кабыл алган күндү жана саатты эстейм. Алар Джон Банян айткандай, менин жүрөгүмдү ысык темир баскандай күйдүрүп жиберди. Күтүлбөгөн жерден өзүмдү кичинекей баладан чоң адамга айланганымдай сезгенимди эстей алам. Кудайдын чындыгынын ачкычын бир отоло таптым жана мунун жыйынтыгында ыйык жазуу боюнча билимим өскөнүн түшүндүм. Бир күнү кечинде Кудайдын үйүндө отурган кезде насаатчынын окутуусу жөнүндө көп ойлонгон жокмун, анткени мен ага ишенген жокмун. Сен кантип Машаякчы болуп калдың деген ой мени абдан таң калтырды. Мен Теңирди издеп жүрдүм, бирок сиз Теңирди кантип издеп калдыңыз эле? Эгерде буга чейин мага аны издегенге түрткү болгон кандайдыр бир таасир болбогондо, мен аны издемек эмесмин деген чындык көз ирмемде оюма жылт эте түштү. Мен сыйындым деп ойлодум, бирок кайра өзүмдөн сыйынуума эмне түрткү берди деп сурадым. Ыйык жазууну окуу аркылуу сыйынууга мажбур болдум. Ыйык жазууну окууга эмне түрткү берди? Мен аны окучумун, бирок буга эмне себеп болду? Анан бир заматта мунун баардыгынын түпкү себеби Кудай экенин жана ал менин ишенимимдин автору экенин түшүндүм. Мына ошол себептен мага бул ырайым жөнүндөгү окуу толугу менен ачылды жана ушул күнгө чейин мен андан баш тарткан жокмун. Мен муну дайыма ачык айтып сыйынууну каалайм. Өзгөрүүмдүн себеби толугу менен Кудай деп тааныйм. А сизчи, өзүңүздүн Кудайга кайрылууңуздун себеби толугу менен Кудайдан деп эсептейсизби? Мунун түпкү себеби Кудай деп эсептейсизби? Бул нерсе сизге анын эгемендүү, тайманбас ырайымынын даңкын даңазалаганга түрткү береби?